ал машинага караганда кандай десем, оборот күчтүү да мунун. Улуу элдин уус чеберчилик өнөрү соңку мезгилдерде көп маани берилбей жатканы менен кол өнөрчүлүктү аркалап келген инсандардын бар экени кубантат. Унутулуп бара жаткан кол өнөрчүлүктү урпактарга үйрөткөн мастер-класс Баткен шаарында уюштурулду. Жеке ишкер айымдарды, үйдө отурган жумушсуз айымдардын бардыгына ушул бир группага топтоп, ушуларды ишкердикке үндөп, бизнести кандай баштоо алкагында атайын иш-чаралар өтүп атат. Иш-чаралардын алкагында бизнес мастер-класстар өткөрүлүп, ушул айымдарга кандай жол менен бизнести өнүктүрсөк, кандай жол менен үйүбүзгө, капчыгыбызга пайда келтирсек, деги эле ушул өлкөбүзгө бир салым кошсок деген иш-чаралар өтүп атат. Мына ушул Шырдактагы жүндөн, Килемдагы жүндөн. Баткен шаарынан тандалып алынган айымдарга ишкердиктин түрлөрү боюнча үйрөтүү колго алынып келет. Айымдар өз ишкердигин өнүктүрүп, үй бүлөсүнүн кирешесин чыңдоого аракет жасоосу жакшы көрүнүш экени талашсыз. Мен бүгүн мастер-класска келип, көбүнчө өзүм жасаган иштерди көбүрөөк көрүп атам да. Мисалы мен буга чейин өзүм ушу курактарга кызыгып, анан мен кичине болсо деле коңшуларыма же чайнектин астына койгонго, же казан кармагы кылып тигип берип атканмын. Эми азыркы белдемчи, заманбап белдемчилер чыккан жаштарга деле, чоң апаларга деле, анан көбүнчө кыз узатууга баягыдай көйнөктөр чыгып атпайбы? Мисалы мектепте майрамдар болсо, ошолорго көйнөктөр чыгып атат, ошолорду чыгарып, ошолорду жасагым келип жүрөт өзүмдүн. Мындай демилгенин колдоо таап ишке ашып жатканы облус борборундагы 18 кыз келиндердин алдыда өз бизнес пландарын түзүп, алардын ичинен мыкты деп тандалып алынган 8 бизнес идеялар Диалог ишеним укук коомдук бирикмесинин жүзөгө ашырып жаткан долбоорунан колдоо табаары күтүлүүдө. Одарасыңар, мына жерге кааласаңар илгич кылып койгула. Каныша Яшымова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Одарасың го, ушул сыяктуу да.